Башкала Бишкекте жарандарды жүдөткөн ошондой эле ыңгайсыз абалга калтырган көрүнүштөр толтура. Азыр мына мен басып кетип аткан Малдыбаев көчөсүндөгү жүргүнчүлөр жүрүүчү тротуар, ушул тротуардын белине унаа оңдоочу жай минип калган. Жарандар айла жок ушул жолду кесип өткөнгө аргасыз, анткени кала бийлиги ушул унаа оңдоочу жайды убагында ала албай соттон жеңилип калган. Бишкек шаары боюнча мындай көрүнүштөр кадам сайын жолугат. Мына бул Бишкектеги негизги басмаканалардын бири. Азыр мына бул жактан көрсөңүз, урап түшүп, айнектери сынып, ал эми мына жерде толтура таштанды. Ал эми кала башкармалыгы бул жактагы таштандыны тосуу үчүн атайын ушундай темир тосмолорду коюп койгон. Мына тепкичтерин көрсөңүз болот. Урап түшүп, мындай жараксыз абалга жеткен. Ошондой эле бул жер мына ар кандай таштанды челектер менен ошондой эле жанагы сел саяктар жашай турган жерге айланган. Мына бул сиздер көрүп турган башкы прокуратуранын мурунку имараты Борбордук Ала-Тоо аянтына жакын жайгашкан. Бул жер 2010-жылкы төңкөрүштө өрттөнүп бүт жагы талкаланып кеткен. Андан бери кала жетекчилиги мына ушундай сиздер көргөндөй айылда чөптүн үстүнө жаап койгондой эле аракеттер менен чектелип жатат. Шаардын көрүнүшү сизге жагабы? Жагат азырынча жакшы эле. Шаар жагат ала. Сизгечи? Шаардын инфраструктурасы өнүккөн эмес да, ошол жагынан жакпайт. Комоктордун баары жакпайт. Реклама жанагылар материалдарда реклама столбуктер турат, ал уже өткөн заманда. Азыр совсем башкача. Цивилизованный болгон жакшы да. Мына сонун немелер турат. Зданиялар, торговый центр. Зачем но комоктор? Исмат Ибрагим, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.